Бул жашоодо эч качан эч кайсы пендеге жалынба. Аллах турган учурда эмне үчүн башка бирөөгө жалынасың? Өзүң сыяктуу чийкиттен болгон бир пендеге жалынасыңбы барып? Эмне сурасаң Аллахтан сура. Үйүңдө тузуң жокпу? Аллахтан сура. Кээ бир коомчулукта жайылган ката кемчиликтерден бирөөсү бул милицияга бир жерге иш түшүп калса, дароо тааныш билиш издейт. Мына акам бар эле, мына байкем бар эле, досумдун мындай агасы бар эле, ошол жардам кылып берет, андай мындай. Биринчи сен Кудайдан сура. Ортомчу издебе сен. Акча керекпи, дары керекпи, эң биринчи Кудайдан сура, Аллахтан сура. Ушул жерден өзүңдү экзамен кылып, өзүңдү текшерип алсаң болот ыйманың кандай экендигин. Милицияга ишиң түшкөндө эң биринчи милиция тааныштарды ойлойсуңбу же Аллахты ойлойсуңбу? Ошондо ишиң түшкөн учурда эң биринчи Кудайга колуңду жазгансыңбы? Же колуңдагы акчаны бирөө тааныш билиштерге бергенсиңби? Жардам кылат деп. Албетте, кимдин досу Аллах болсо, ага эч ким душман боло албайт. Бирок душманың Аллах болсо, эч ким сенден анын азабынан сактап кала албайт. Менин дагы апамдын бир эрежеси бар. Ар дайым мен ушуну айтып, кайра-кайра айтып чоңойткон, балам эч качан эч кимге жалынба. Бирөөдөн бир нерсе алба, ал милдеттүү болот дейт эле. Сөзсүз милдет кылат ал бир күн. Балам эч качан бирөөдөн жалынба, акчасын алба, жардам сураба дейт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бирөөгө кол сунуп, жардам сурагандан көрө токойго барып, тоого барып, отун терип, ошону боо кылып сатканың жакшыраак дейт эле. Пайгамбар дагы. Мен апам дагы бир эрежеси ар дайым, балам эч кимден жалынба, эч кимден сураба. Бирөөнүкү милдеттүү болот деп чоңойтты. Эгер бирөөдөн жардам алсаң, ага көз каранды болуп каласың. Анан жардам алган адам эч качан өнүкпөйт, өспөйт, ал жардам алган адам. Алган кол ар дайым алган кол болот. Берген колдой боло албайт ал. Кыргызстанга мынча жардам келиптир, Кыргызстанга ушунча гул помощь келиптир, техникалык жактан, армиябыз ушунча танка жардам келип. Жок, сен жардам беришиң керек. Телефонуңда жалкоолонуп, падушкаңдын үстүнө жатып алып, жаңылыктардан көрүп ушунча жардам келиптир, ушунча мына мамлекетте ушунча жардам келиптир десе, аны көрүп сүйүнүп, биз күчтөнүп калыппыз, ушунча жардам келди, күчөйүп калдык деп ойлобо сен. Жардам алган адам, жардам алган мамлекет эч качан өнүкпөйт, өспөйт. Бирөөнүн колуга караган мамлекет эч качан өнүкпөйт. Жардам бериш керек. Эмне үчүн вакыймус салавату закат деп Куранда өтө көп келген. Намаз оку, зекет бер, намаз оку, зекет бер деп. Ал деген сен алба деген. Сен зекет бер. Мусулман бай болуш керек экен. Мусулман бизнесмен болуш керек экен деген түшүнүктөрдү түшүнүш керек. Сен ар дайым беришиң керек. Бирөөгө кошоматчы болбошуң керек. Жакшыраак бийликке орноштуруп коет деп бирөөгөн пакта койбошуң керек. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахты дос тут. Аллах досуң болсо эч ким душмандык кыла албайт. Эгер Аллах душманың болсо, анын азабынан эч ким сени сактап кала албайт. Бир алым жолдо бара жатса, бир кичинекей куш жарадар болуп жерде жатып калат. Бул уча албайт эле бул куш, канаты жараланган. Бул кушка рызкын Аллах кантип берет экен деп мынтип карап отурсам дейт, дагы башка бир куш учуп келди дагы, баягы здоровый бир куш учуп келди дагы, баягы жарадар болуп уча албай турган куштун оозуна ар кандай рызкыларды оозуна салып жардам берип, баягы тойдурду дейт шериги. Мындан көрүп түшүндүм, мен дагы бизнес кылбасам болот экен, мен дагы иштеп кыйналбасам болот экен, Аллах бере берет экен да рызкымды. Андан көрө тоого кеттим, тарки дүйнө кыламын, тоого барып жашап, ибадат кылып жашай берем. Рызкымды баары берет экен деп
ошентип жашоону чечип жолдо бара жатса дагы бир алымга жолугат. Эмне болуп кетти? Мен ушундай окуяга күбө болдум. Бир куш, уча албаган кушту учкан куш келип рызкысын берип тойдурду. Аллах ошол кушка рызкы берген, мага дагы берет. Мен ондан көрө тарбиялене кылам, намазымды окуп, ибадатымды кылып эле жүрөмүн дейт. Ошондо байкалым, сен здоровый, боевой, жардам бере турган, рызкы алып келе турган куш болуштун ордуна майып уча албай турган инвалид куш болушту ойлодуңбу дейт. Берген кол эмес, алуучу кол болушту тандадыңбы өзүңө дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир нерседен сабак алышыбыз керек. Жардамды Аллахтан сура. Жардамды жараткандан сура, жаралгандардан эмес.